Kahramanımız geldi. Kahramanımız girip girecek. Kahraman girimce soçu bölmöge жетти. Konoktu күтүп алганга дайын болобуз. Запись башталды. Урматтуу катышуучулар, дил маек көрсөтүүсүнө кош келиңиздер. 1 мүнөттөн соң сиздердин баардык сурооңуздарга жооп бере турган адам студияга чыгат. А дегенде кадырлуу конок эрежеге ылайык биздин суроолорго жооп берсеңиз, студияда сизди эмне күтүп турганын билесизби? Билем. Эмне себептен бул көрсөтүүгө катышууга макулдук бердиңиз? Жаштар менен сүйлөшүү дайыма кызык. Аудитория менен ачык баарлашууга даярсызбы? Даярмын. Көңүл буруңуз, биздин көрсөтүүнүн эрежелери менен тааныштырам. Сиз бир суроого гана жооп бербегенге акыңыз бар. Калган суроолорго жооп берүүгө тийишсиз. Баарына жооп берем. Эгер бул шарттар сизге ылайык келбесе, көрсөтүүгө катышуудан азыр баш тартсаңыз болот. Жок, тартпайм. Анда сиз ачык баарлашууга даярсызбы? Даярмын дебедимби? Бүгүнкү көрсөтүүнүн коногу саясий ишмер, Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин Манас таануу институтунун жетекчиси Топчубек Тургуналиев. Көргөтүңүз. Ароо. Кол чабуулар, кол чабуулар. А дегенде өзүңүз тууралуу кыскача тааныштырып кетсеңиз? Менин аты жөнүм Топчубек Тургуналиев. Дагы 23 күндөн кийин 74кө буйруса чыгам. Бир эле аялым бар. 6 балам, 14 неберем бар. Манастан институту 3 жыл мурда негиздегем. Бул экономикалык институттун студенттерине да баргам. Ататүрк университетине дагы баргам. Бирок мен ойлодум эле, менин гана институтумда эң сулуу кыздар бар деп көрсө, башка университеттерде дагы сулуу кыздар бар экен. Анда эмесе көрсөтүүнүн кызыктуу бөлүгүнө өтсөк. Эң алгачкы суроо. Саламатсызбы? Менин атым Илиман. Арыбаңыз. Менин биринчи суроом. Сиздин эң биринчи жетишкениңиз кайсыл? Турмушта менин жетишкеним абдан көп болгон. Бала кезде мен эң кенжеси элем. Менден 5-6 жаш улуу балдар окучу эле. Мен агамдын ордуна окуп калгам, 6га чыгып электе. А бирок мен 3-4 жашыман баштап атам Араматылы тизесине отургузуп алып анан латын арабиндеги китептерди окутчу, жоңокторду окутчу. Анан келип мугалимге баарын айтып берсем, анан кийин мени топтун башчысы кылып, староста дейсиңерби? Топтун башчысы кылып койду. Анан кийин менин биринчи жетишкендиктерим мен өзүмдөн улуу балдарды дагы күрөшкөндө жыкчу элем. Мушташканда да жакшы мушташчу элем. Ошол жетишкендик деп эсептелеби? Кезектеги суроо. Сол тарапты карап коебуз, сары сектордон. Урматтуу Топчубек мырза. Улум кое турчу. Эмне үчүн силер саламатсыңарбы деп учурашасыңар? Саламатсызбы деген өзү ал здравствуйте дегендин котормосу. А чыныгы кыргыздар Бакай менен Манас биринчи учурашканда арыба дейт. Эч качан алдан күчтөн тайба дейт. Кайрадан айтчы? Арыбаңыз Топчубек мырза. Биздин алгачкы эле суроолор, сиз айтып кеттиңиз 6 балам, 14 неберем бар деп. Сиз үчүн бул үй бүлөлүк бакыт кандай? Эмне бул? Улум, дегеле үй бүлөлүк бакыттан ашкан дагы бир бакыт бар, бирок ошол үй бүлөгө алып келет. Ал махабат. Эркек менен кыз баланын экөөнүн ортосунда татанакай балдар, андан кийин неберелер төрөсү андан ашкан. Менин Бурма деген энем бар эле. Шырыктай болгон узун бойлуу сөзмөр. Жашында сулуу болсо керек, ошол киши мага айта берчү эле, баланын баласы ширин болот деп. Анан кийин мен чатак бала элем да. Кичинекейимде абдан чатак бала элем. Анан энем менен урушуп берсем, мен турганда дагы кандай бала ширин болот деп. А көрсө энем акылман экен. Мен эми билип атам, менин 14 неберемдин сураба уулум, кимиси укмуш деп. Ар бири укмуш.
14'ü bir-biri menен taптакыр окшош эмес да. Ар биринин өзүнүн бир керемет жактары бар. Ошондуктан ал үй бүлөлүк бакыт деген өзү деги эле илимде, силер окуп аткан илимде коомдун алгачкы чакан тобу үй бүлө болот. Баарыңарга ыйык, бактылуу үй бүлөнү кааладым. Сиз капа болгондо эмне кыласыз мындай? Кантип күрөшөсүз? Өмүрүмдө көп эле жолу капа болдум. Бирок дагы мен капа болгондо эч ким менен сүйлөшпөй, тунжурап, анан ичимен ойлонуп отуруп, анан кийин бир маалда ошол капачылык өзүнүн өзү таркайт чыгып кетет. Бирок таң калыштым, мен өзүм таң калам. Мен силерге дагы ошону каалайм, себеби дегенде силер эртең бүрсү күнү турмуш курасыңар. Турмуш курганда биринчи күндөгү эле тойдун нугунда болбойт. Эртеси күнү мээрим кызым, жолдошуңа айтарсың катуураак сөз. Ал капа болбой тунжурап унчукпай калыш керек. Эгерде сага сени капа кылып койсо, унчукпа, мүмкүн кечинде келип кечирим сурайт. Өзү сурайт. Ошондуктан кээде унчукпай коюу ал өзү алтын менен барабар экен да. Кээде болсо сүйлөгөндүн кажаты жок экен, ал ашыкча экен. Биздин өлкөдө оппозиционер барбы? Жана ким? Уулум атын ким дедиң? Мухаммед Софа. Муке. 80-жылдардын аягынан бери ушунга чейин Кыргызстанда ким көп? Оппозициянын адамдары көп. Бирок дагы бүгүнкү оппозиция ушунчалык начар. Алардын атын айтпай эле коеюн мен, сен укпай эле кой. Алар эчкен партиялар биригип алып, мына 2 ай мурда мага айтышкан 11 партия бириктик. Анан кийин Жалалабадта 20-30 миң чогултуп жыйын өткөрөбүз деди. Көрсө 300ге жакын. Ошондо дагы 300дүн ичинде кызыл жакалары бар. 3 тамгалары бар. 1993 Конституциясынын жазылышына сиздин салымыңыз бар. Жазып жатканда кандай кыйынчылыктарга учурадыңар эле? Алтын кызым, сен анда төрөлө элек болсоң керек. Конституция дегенде кыргызча баш мыйзам дейт кызым. Баш мыйзам дейт. Ал кезде ошо 91-92 жылдары Кыргызстан демократиялык кыймылы деген атактуу кыймыл болгон. Биз талап кылганбыз. Кыргызстан өз алдынча мамлекет болсун, Советтер Союзунан бөлүнүп кетсин деп биз биринчи айтканбыз. Биз биринчи айтканбыз. Ошол рас өзүнчө мамлекет болгондон кийин өзүнүн баш мыйзамы болуш керек. Эсимде ошо 90-жылдардын күз айларында 9-дун 7-нин 5 айларында КДК мага тапшырган Кыргызстандын жарыян дегени бар. Декларация. Көз каранды эместиктин жарыянын мен өз колум менен жазгам. Анан КДКда талкууланып биз өткөрүп, эсимде ошол жылдын 5 айынын 15 күнү жогорку кеңеште кабыл алынган. Бирок бир өтө олуттуу сөздү чоочушуп, мисалы, көз каранды эместик деген орусчасы независимость, independent. Ал эми французча сөз бар, суверенитет деген. Көз каранды эместикке караганда суверенитет бир 5-6 жобосу кемирек экен. Аны билип туруп биз атайын жазганбыз. Көз каранды эместик деп жазыш керек деп. Эң кыйыны ошол баш мыйзам деметкенде. Жанагы президенттик бийлик менен парламенттик бийликтердин бул жагынын тиги жагынын таразасы бирөө ооп кетип көп болуп, анан ал диктатурага алып бармак. Мына ошону талашканбыз. Биздин айтканыбыз боюнча баш мыйзам кабыл алынган, президенттик парламенттик деп. Топчуга агай, суроом үчүн кечирип коюңуз. 90-жылдарды сизди түрмөгө киргизиптир.
Анан кичине убакыттан кийин сиз чыктыңыз түрмөдөн. Айтып бересизби, эмне үчүн сизди киргизди? Анан кантип түрмөдөн чыктыңыз? Oğlum, men türmelerde, anın içinde sürgünde 1384 gün boldum. Meni janağı kılmış sotu dep 3 jolu sottogон. Al эми административдик сот деген бар. Аны менен 7 жолу соттогон. Менин айтканым эле чыныгы демократиялык мамилелер болсун, бийликтегилер казынаны тонобосун, эл үчүн иштеп берсин деген эле негизги талаптар болчу. Анан кийин бийликтегилер мен айрымдары, же мүмкүн көптөрү бийликке жеткенден кийин башка киши боло баштайт. Бийликтин өзүнүн албарсыздык бир азыра турган күчү бар. Мана ошол албарсыздык күчүнө чыдагандар гана адилеттүү башчы болот. Ошондуктан мен уулум кабагым кашым деп азыр өкүнбөйм. Эгерде бирөө айтса, тарых ретроспектива артка кетип, ушул тагдырды кайра кайталанга макулсуңбу десем, мен макулдойт элем. Себеби дегенде мен көп кишилерге караганда бул турмуштун эң жаман жагын да көрдүм, эң жакшы жагын да көрүп келатам. Жакшы жагы көп. Кезектеги суроо артты карап коебуз көк сектордон. 1995 жылы абакка алынгансыз. Акаевка кол салган деген имиштер болгон. Буга канча пайыз ишеним бере аласыз? Акаевка кол салам деген деп ал 99-жылы болгон кызым. Ал 3-чү сот. Анда эсимде сотко келгенде мындай деп айтышып атат. Мен ракеталарым бар экен. Жаңа оюнчук ракета эмес. Өгүнү аянттан өттү го. Ошондой ракеталар. БТРлер бар экен. Танктарым бар экен. Ал эми сотто 44-жылы чыккан 5 атар мылтыкты көрдүңөр беле балдарым? Ошол заты бору да жок экен. Дат басып калган ушу. Мына ушуну менен Акаевди жайлайм дегенде элдин бүт бары күлдү да. Анан менин адвокаттарым дагы ушунчалык шылдың кылып неметип атабыз. Андан кийин баары бир мени 16 жылга кести. Кийин 5-жылкы ыңкылаптан кийин, революциядан кийин анан менден Бакиев сурап атат. Мамлекеттик бийликтин кайсынысын каалайсыз дейт. Революциянын эртеси. Мен айттым, бирин да каалабайм. Эмне үчүн? Менин үстүмөн 3 жолу соттолгон деген турат. Мен атайында акталып алайын. Эгерде жогорку сот толугу менен актаса, ошондо гана сүйлөшүбүз мүмкүн. Себеби дегенде соттолгон адамды бийликке койду деп сага дагы жаман сөз кетет деп мен болбой койгом. Мен кийин толугу менен акталдым. Бирок Бакиевдер өзүнүн сөзүн эстеп да койгон жок. Бирок мен өкүнбөйм. Туган күнүңүз менен куттуктайм, алгачкы ден соолук каалайм. Рахмат уулум, рахмат. Жана экинчиден 74 жашка чыгат экенсиз. Сиз бул сакалыңызды, мойлоңузду жаш курагыңызга карап коесузбу же имиджге карап коесузбу? Жанагы тиги сакалчандарга кошулам деп койдуңузбу дейсиңби? Сен өзүң жооп берип койдуң уулум. Адамдын ар бир курагына ылайык нерсе бар. Азыр менин абаларым бар, 90го чыккан. Өгүнү бирөө айтат, топчуга кырып эле таштабайсыңбы? Эмне болду десем, сени кары көрсөтөт экен дейт. Мен бирөөгө жаш көрүнөйүн деген ниетим жок эле. Сиз жаш көрүнөйүн деп 90го чыксаңыз дагы кырып таштайт экенсиз десем, менден 5 бетери таркылдап күлдү. Ошондуктан кийимде,
Бул байыркы кыргыздарда ушунчалык укмуш тартипке түшүрүлгөн нерсе. Сиз жаш убагыңызда кино тасмасына тартылгансызбы? Ооба, тартылгам. Биз 13 классты 57-жылы бүтүп атканда тартылгам. Себеби дегенде ошондо бүткүл дүйнөлүк жаштардын фестивали болгон. Мен дарылдаган үнүм менен ырдап, анан республиканын лауреаты болгом. Лауреат болгондордун бүтүп бардыгын Москвага жиберебиз деп. Бирок 10 классты бүтүп аткандар кайра барып, мектепти бүтсүн дегенде мен чатак салып, бүтпөй эле койдум, мен Москвага барам деп. Бирок дагы самолетко же поездга түшүрүшпөй койду да. Себеби дегенде мен Москванын жана университетинин атактуу имараты бар го, заңгыраган. Теге таранчы тоонун үстүндө. Ошол сүрөттү көрүп алып эле анан эңсей берчү элем. Келечекте мен Москвага барып окусам деп ошондо тартышкан. Арыбаңыз, Топчубек мырза. Биз Ата Түрк Алатау университетинен болобуз. Атым Элмира. Сиздин ошол жогорку окуу жайдагы манастануу борборун негиздегениз үчүн чоң ыраазычылыгыбызды билгизебиз, ошондой эле таазим этебиз. Ошондой эле сиз ошол атабыздын деми менен ошол борбордо өткөрүп аткан иш-чараларыңыз тууралуу кыскача айтып берсеңиз. Манас деген сөз ал байыркы арийлер биздин ата тектерибиз, Индиянын түндүгүнө барып, улуу цивилизация курган. Ошолордун түшүнүгү боюнча манас деген сөз бул санскритте бар. Бул акылман, асыл, керемет деген түшүнүктү билдирет. Мен бир эле сөздү кошоюн. Эгерде келечекте адамзаттын арасында кыргыз деген керемет эл жашайт, ошол жашаганы ал манас менен болот. Себеби дегенде азыр силердин көпчүлүгүңөр жана интернет менен чукуп, анан батышты көп билесиңер, ал эми өзүбүздүн ата тегибиз же болбосо ата мурасыбызды аз билип калдык да. Ошон үчүн мен баарыңарга айтар элем. Интернетти дагы билгиле, жалпы адамзаттын маданиятын дагы үйрөнгүлө, бирок дагы 100% жан дүйнөңөрдүн ичинде бери жагы 80% бул өзүбүздүн улуу ата мурас болуш керек. Себеби дегенде дүйнөдө манастан ашкан ой максаты боюнча, көлөмү боюнча мындай улуу чыгарма жок. Ошон үчүн биз институтта муну эпос дебейбиз, эпопея дейбиз. Эпопеядан ашкан улуу чыгарма жок. Саламатсызбы, мен атым Эрим. Атадан 3 ул төрөлөт. Атага кем ул, атадан артык ул, атага тең ул. Сөзүңүздү кандай улмун деп эсептейсиз? Ай кызым, бу дүйнөдөгү эң татаал суроону сен бердиң. Мерим кызым, эң татаал суроо. Эгерде мен каймана жооп берсем, мен атадан кем бала болгонду каалабайм. Ата менен тең болгонду да каалабайм. Атадан артык болгонду каалайм. Канчалык артык болдум, аны сага окшогон балдарым, эл журт айтыш керек. Себеби дегенде эгер деле атадан кем, ата менен тең болуп эле жүрө берсе, анда өсүү болбойт. Оң жакта отурган, сол жакта отурган, артта отурган кыздарыма, балдарыма, баарыңарга атадан артык болуп жүргүлө, ошондо кыргыздын чыныгы даңазалап кыргызды атын эңердин атын эметип баланчанын баласы ушундай чыкты деп биз сыймыктанып жүрөбүз. Ошондой болду. Жок рахмат. Көңүл буруңуздар, мен көрсөтүүдөгү биринчи тыныгууну жарыялайм. Учурдан пайдаланып көрсөтүүнүн карманы менен сүрөткө түшүп, кол тамга алсаңыздар болот. Тыныгуу. Сиздер Дил маек көрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Бизде мейманда Топчубек Тургуналиев. Кийинки суроо Сары сектордан. Арыбаңыз агай. Бар болойлу дайын. Кеудан болобуз, Айткеев Азамат. Манастан бир үзүндү айтып берип коебузбу?
Уулум, эгерде Манастан үзүндү десең, анда Манастын жанындагы 40 чоронун бири, Кыран баатырлардын бири, гениалдуу манасчы болгон, Романдын ырчуулу деген. Ошол киши кыргыз тилинин бермет шурусун, алтын күмүшүн, каухарын тандап туруп, Манасты мүнөздөп деп атат. Айың менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн ширөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, түбү калың кара жер Манаска жердигинен түткөндөй деп айтып атат. Кыргызстаныбызга аябай чоң бир жакшы салымдарды кошуп келдиңиз. Конституцияны жанагы баш мыйзамды жазганга жардам бердиңиз. Андан кийин президенттерибизге калпакты кийип жүрүүнү үйрөттүңүз дегендей. Андан кийин ушул кыргыз элине бизге Манасты таанууну абдан сунуштап жүрөсүз да. Мисалы, Манасты таанышыбыз керек, себеби Манастын ичинде бардык нерсебиз бар. Мамлекетти башкаруу, үй бүлөнү башкаруу жана бактылуулук сыяктуу нерселер да. Эми ушул боюнча суроо берейин дегем сизге. Сиз мисалы бизден көп ошол Манас атабыздын бүт нерсесин окуп, үйрөнүп, аны икир-чикирине чейин эң жакшы билесиз да, себеби ошондуктан азыр сиз Манас таануу институтун ачып отурасыз. Сиз ошол Манас атабыздын бардык мамлекет чогултканын, эл башкарганын, үй бүлөдөгү жашоосун билип туруп, эмне үчүн азыркы учурда биздин мамлекет башчыбыз болуп, элди чогултуп, Манас сыяктуу биздин төбөлдөрүбүзгө үлгү болуп бере алган жоксуз? Уулум, шылуундарга, ууруларга үлгү болгондон Кудай сактасын. Болгум келбейт. Кемчилдиктери бар адамдарга үлгү болгуңуз келбегендиги үчүн эле ушул Кыргызстаныбызды таштап койгон жоксузбу? Уулум, бул абдан татаал суроолордун бири экен. Ууру адам оңолбойт. Мен сураган суроом мондай болуп атат да. Сиз бардык Манас атабыз тууралуу абдан жакшы нерселерди, үлгүлөрдү билесиз да. Эмне үчүн биздин элибизди, партияларды бүт баарын бириктирип келип, ошол Манас атабыз түзгөндө бир мамлекет азыр түзгөн жоксуз. Себеби азыр сиз азыр мындайча айтканда пенсияга чыгып атасыз, чыккансыз да. Эмнеге ушуга чейин билдиңиз, Манас атабыздын эл чогултканын билдиңиз, жакшы билесиз, дагы үйрөтүп келесиз. Эмнеге анын баарын чогултуп бир мамлекет кылганга салым кошкон жоксуз деп суроо берем. Уулум, сен уулум Манасты ушул мага окшогон эле же азыркы күндөгүдөй бир катардагы адам катары эсептебегин. Манас деген өзү миңдеген жылдарда бир гана жаралып кала турган тарыхый гениалдуу инсан. А мен гений эмесмин. Кечиресиз, дагы акыркы кыска суроом. Ошол Манасты билип туруп, Манас улуу экенин билип атабыз. Сиз айткандай эле. Бирок ошону өзүбүздүн турмушубузга колдонбосок, ал улуу инсан, мен андай боло албаймын деп туруп эле аны колдонбосок, анда Манасты таануунун эмне кереги бар биздин жашоодо? Уулум, мен Манас таануу институту бекер ачкан эмесмин деп атпаймынбы? Менин оюмча, менин бүгүнкү эртеңки кыргыздарымдын аң сезиминде могу жактагы нейрондор бар, 10-12 миллиард. Мына ошол нейрондордун ичинде акылга, ыйманга, адептүүлүккө жооп бере турган нейрондун ичинде чыныгы революция жүрүш керек. Ал эмне деген революция? Оппозицияга чейин эле, эгерде мен бийликке келсем, элим үчүн жанымды аябай, башымды канжакага байлап, Манасты айткандай, ушундай иштеп берем деген таза. Биягында таза болуш керек, колу таза болуш керек. Андай болбой жатпайбы? Калп айтып, анан бийликке келип, анан кийин шылуунду кылгандар абдан көп болуп атпайбы? Ошондуктан жанагы сенин айтканыңды мен жасоону аракет кылып атам. Чоң рахмат, кол чабыңдар. Меңерге жан дүйнөңөргө Манасты салгыла деп атам. Ошондо оңолосуңар деп атам. Топчубек Тургуналиевич, маңдайдагы жигит сизди бир топ тердетти окшойт, ия? Ал туура. Артты карап коюңуз, көк сектордон суроо. Азамат. Кыргызстанда 120га жакын депутаттар бар. Сиздин оюңузча Кыргызстан үчүн канча депутат жетиштүү болот? Ошол акыркы баш мыйзамдын долбоорун талкуулап атканда мен эчен жолу айттым эле. Бирок тилекке каршы менин тилегим өтпөдү.
Чакан элинин саны 6 миллионго жетпеген өлкөгө 120 көп деп атам. Мен сунуш кылдым эле. 90 деген жетет. Кээ бирлер айтат 30 жетет дейт. Мен айтып атам, жок, 30-ту бир кычыраган бай 30-тун 16-сын сатып алат. Ошол кишинин бизнесине, ошол кишинин жеке же топтук кызыкчылыгына арналган мыйзамды өткөрүп жибериш үчүн 16 эмес кээде 20 сатып коет. Андайлар көп болгон бизде. Менин биле турган суроом, сиздин күйөө балаңыз башка улуттан экен, жана неберелериңиз дагы башка мамлекеттен төрөлүптүр. Сиздин бардык неберелериңиз кыргыз тилин так билишеби? Эгерде биздин балдарыбыздан башка элдин бир өкүлүнө турмушка чыгып кетсе же үйлөнүшө, аны бир жаман деп эсептебеш керек. Себеби дегенде байыркы кыргыздар кан алмашуу деген генетикалык улуу илимди билген. Эмне үчүн мисалы бир уруктан тыюу салынган. Бир уруктан үйлөнүүгө, турмушка чыгууга тыюу салынган. Ал түгүл бир айылдан, бир уруудан. Бул генетика бузулат. Ал эми сурооңдун экинчи жарымы, менин балдарым мисалы 2 неберем Америкада төрөлгөн, бирөө 16-га чыкты, бирөө 14-кө чыкты. Кес-кесте гана Бишкекке келет, бирок да кыргызды жакшы билет, ырдап да берет. Бирок сага окшоп татынакай кыргызча ийнесинен жибине чейин али биле элек. Алар менен кайсыл тилде сүйлөшөсүз? Алар менен кыргызча да сүйлөшөм, англисче да сүйлөшөм. Көз кызышып деле сүйлөшөм. Оң тарапты карап коюңуз, көк сыяктар. Арбаңыз атын бурулча, логикалык суроо берип көрсөм. Бир киши 5 сомдон алманы алып 3 сомдон сатып отурат. Күндөрдүн бир күндө ал миллионер болуп кетиптир. Кандай эсеп менен? Эгерде 1 килограммын 5 сомдон алып, андан бурулча кызым шунчалык керемет алма өстүргөн экен, ар бир алмасын 3 сомдон сатсаң, албетте миллионер болосуң. Жок, килограммын 5 сомдон алып, кайра 3 сомдон сатсаң. Сен антип айткан жоксуң да. Жок, мен килограммын 5 сомдон алып, килограммын 3 сомдон сатса кандай Жок, түрдө? кийин килограмм деп кошкон эмессиң. Мүмкүн өзүңүздүн жообуңузду айтат чыгарсыз. Мен айтам кызым, андай болушу мүмкүн. Ал сен жан дүйнөнүн миллионери болушу мүмкүн. Жетим жесирлерге 3 сомдон эмес, 1 тыйын албай деле таркатып кетсеңиз, кайрымдуулук кылсаңыз, анда сиздин жан дүйнөңүздөн ашкан байлык миллионер болбойт. Рахмат, бир жагынан туура, бирок эң туура жообу ал киши өзү миллиардер болуптур. Анан миллионерге чыгып калыптырбы? Мана бул чукума сөз. Жашоодо, турмушта эң корккон нерсеңиз эмне? Менин корко турган эчтекем болгон эмес. Кыздарга окшоп мен чычкандан да корккон эмесмин. Караңгы эмеден. Мен мисалы жылаан, жылаан дегенде коркосуңбу? Коркосуң, Мен жылаандын ондогондорун кармаган кишимен. Ошондон дары жасап жүрөм. Анан, бу Рим империясында силер Вергилий деген атактуу акын, философ болгон. Ошол айтып атат. Адам өлүмдөн коркпо дейт. Корксоң дагы өлөсүң, коркпосоң да өлөсүң дейт. Кайсынысы жакшы? Эмне титиреп жүрүш керек? Мен тамаша чындыкка эметип туруп айтам. Өлүм келатканда чап колдон кармаш керек. Кеттик, каяка кеттик деп. Өзүн жетелеп алыш керек. Себебинде барып кетесиң. Анан себеби дегенде Манаста бул улум суроолорду бербедиби? Манаста мындай деп атылат. Туулмак бар, өлмөк бар дейт. Бул улуу философия, туулмак бар, өлмөк бар. Жөп жөнөкөй эле сөздөр, бирөөнүн же болбосо бүгүн бар да эртең жок, ушундай экен дүйнө бок дейт. Кыргыз өзү одоно эл болгону менен ошол одоно сөз менен эбегейсиз терең нерселерди айтып атпайбы? Ошондуктан
Эмнеден корком? Ак сөз. Кезектеги суроо сары сектордан. Арбаңыз, менин атым Айпири, Ататүрк Алатау университетинен болом. Сиздин өмүр баяныңыздан окудум. Сиздин жакшы көргөн бир китептериңиздин бири Куран менен жана христиан дининин Библия китеби экен. Ал китепти эмне себептен окудуңуз жана Куран менен кандай окшоштуктары бар экен? Куранды, Библияны окуганда сын көз менен окуш керек. Библиянын көп жагы тарыхый чындыкты жазылган. Себеби дегенде мындай дейт. Эң биринчи падышасы Саул болгон. Чын эле тарыхчылар ушинтип айтат. Анан Давид болгон. Андан кийин атактуу акылман Саул, Сулайман пайгамбар. Ал Ошко келип кеткен экен деп, жана Сулайман туу деп коет го. Ошондуктан мен кызым айта албайм. Кайсы жерде жазылып жүрөт, мен окуган, бирок дагы менин эң бир сүйүктүү китептерим деп, менин сүйүктүү китептерим абдан көп, Айпери кызым. Чоң рахмат. Топчубек Тургуналиевич, 1-2 суроодан кийин блиц суроолорго өтөбүз. Дайынданып туруңуз. Убактыбыз аягында чектелүү, билесиз. Кезектеги суроо, микрофон кимде? Оң тарапты карап коюңуз, көк сектордан. Арбаңыз Топчубек Тургуналиев. Билим алуу эч качан кеч эмес дейт. Айтсаңыз, сиз өзүңүздүн билим жана жумуш тажрыйбаңыздын деңгээлин жогорулатыш үчүн эмне кылып келесиз? Азыр мен дүйнөлүк цивилизацияларды казып атам, анын ичинде байыркы көчмөн кыргыздардын улуу цивилизациясын арийлер менен байланыштырып, бери жактагы сколоттор менен будиндер, анан ак калпак, шуштугуй ак калпак кийген сактардын бир түрү болгон. Сактар Тиграхаода деген биздин ата тектерибиз болгон. Андан кийин анан усундар. Мына ошолор менен байланыштырып цивилизацияны казып атам, кызым. Артты карап коюңуз, сары сектордан суроо. Атым Айпери, Кыргыз экономикалык университетинен болом. Сиз венгриялык философтун, улуу композитор Людвиг ван Бетховендин музыкалык чыгармаларын изилдеген эмгегин окуп турсуз да. Людвиг ван Бетховен сизди эмнеси менен кызыктырды? Немистер менен кыргыздардын ата теги, эң байыркы ата теги бир. Арийлерден таркаганбыз. Немистер азыр да айтат. Биз дейт ошо арийбиз дейт. Батыштын элинин ичинде немистер түздөн түзү алат. Экинчи жагынан Бетховендин музыкасы бул революциялык төңкөрүш. Сиз жакында эле юридикалык билим алдыңыз. Сиздин жашооңузда ошол сизге керек деп ойлойсузбу? Менин бу алтын кызым айтып атпайбы? Кызым, адам канчалык көп билсе, ошончолук бай болот. Ал эми бүт бардыгын билүү мүмкүн эмес. Чоң рахмат. Жооп калдык окшойт. Топчубек Тургуналиевич, жаштар менен жакындан маек куруу сиз үчүн да маанилүү болду деп ойлойм. Мен дагы алып баруучулук кызматтан пайдаланып, сизге өзүмдүн суроолорумду бергим келип жатат. Болгону 5 суроо. Сизге чейин Дил маектин коногу болгон Адахан Мадумаров 2 жолу туура жооп берген. Сиздин жыйынтык андан да мыкты болот деп ойлойсузбу? Билбедим аны. Сиз бардык суроолорго чындык же жалган деп жооп беришиңиз керек. Даярсызбы? Баштай бер. Күнүнө 10 тоннага жакын космос чаңы жерге түшөт. Түшөт. Туура жооп, кол чабуулар. Фил секире алат. Жок, секире албайт. Жалган. Туура. Жаачы башын айланталган жалгыз жандык. Жок, бул жалган, себеби дегенде жанагы хамелеон, момту айланат, көздөгү момту айланат. Жаңылдыңыз. Көрсө бул чындык экен. Алтын балыктын эс тутуму убактылуу. Чындык. Бадыраң бул жашылча. Чындык. Телекке каршы. Көрсө бадыраң жемишке кирет экен. Кол чабуулар. Аны жашылча деп эле жазып жүрөт. Ким жазып турду ал жемиш деп? Туура эмес ал. Себеби дегенде бүт бардык энциклопедияларда бадыраң ал жашылча деп жазылып жүрөт. Көрсө бирок жемишке кирет экен. Макул. Жыйынтыгына сиз 5 суроонун 3 суроосуна туура жооп берүүгө жетиштиңиз. Жыйынтыгы жаман эмес. Кийинки коногубуз кандай деңгээлди көрсөтөт, аны кийинки чыгарылышта баамдайбыз. Көңүл буруңуздар. Экинчи тыныгууну жарыялайм.
Тилекке каршы катышуучулардын суроо берүү мүмкүнчүлүктөрү аягына чыкты. Топчубек Тургуналиевич, эми сиз аудиторияга сизди кызыктырган суроону берсеңиздер болот. Мен жигиттерге дагы, кыздарга дагы бир эле суроо берейин. Эртең бүрүшү күнү үй бүлө курганда канча балалуу болгоңор келет? Арбаңыз. Бар Менин бол. атым Айкөкүл. Мен келечекте 4 бала болгум келет. Жакшы. Мен 4 бала болгум келет, бирок Кудайдын бергени. Кудай каалашынча берсе, ошончону мен кабыл алмакмын, ошончону төрөмөкмүн, ошончону багып чоңойтмокмун. Жүсүп мамай атанын төрөгөн апасы 27-ни төрөгөн экен. Сен дагы 27-ни төрөйт белең? Эгер жараткан ошончо берсе, төрөмөкмүн. О, азамат. Урматтуу конок, сиз бүгүн студияга куру кол келген жоксуз. Мыкты суроолорду берген студенттерге белектериңизди тапшырсаңыз болот. Кайсыл суроолор сыйлыкка татыктуу деп ойлойсуз? Бүгүнкү көрсөтүүнүн катышуучулары республиканын мыкты окуу жайларынан бири Кыргыз экономикалык университетинин жана эл аралык Ататүрк Ала-Тоо университетинин студенттери болушту. Кол чабуулар. Алар Топчубек Тургуналиевич маңдай тескей сары жана көк секторларда отурушат. Топчубек Тургуналиевич, жеңүүчүнү аныктап берсеңиз, сиздин баамыңызда кайсыл окуу жайдын студенттери өзүлөрүн мыкты көрсөттү? Мен оюмча башкалары капа болбойт да. Таарынгандар таласка кетет. Мен оюмча бул тарап. Урматтуу эл аралык Ататүрк Ала-Тоо университетинин студенттери, сиздерди куттуктайбыз. Сиздер кийинки чыгарылышка катышууга мүмкүнчүлүк алдыңыздар. Ошондой эле окуу жайга КТРК 1 мүнөттүк эфир белек кылат. Кандай колдоносуздар? Өз эркиңер, убакыт кетти. Сапаттуу жана терең билимди кайдан алабыз? Англис тилинде жогорку билим, түрк, немис, француз жана жапон тилдери, көп улуттуу чөйрө, акылдуу аудиториялар, компьютерлик лабораториялар, толук шарттуу кампус, чексиз интернет, газондук спорт комплекси, уландар жана кыздар үчүн өз-өзүнчө комфортабелдүү жатаканалар. Булардын баары эл аралык Ататүрк Ала-Тоо университетинде. Эл аралык Ататүрк Ала-Тоо университети дүйнөгө ачылган каалга. Программабыз дагы соңуна чыгып баратат. Топчубек Тургуналиевич, дагы бир сыноо бар. Сизге чейинки коногубуз Садыхан Мадумаров сизге тапшырма калтырып кеткен. Конвертте чапталуу эмне тапшырма экенин биз дагы билбейбиз. Анда чогуу карап көрөлү. Чын эле чапталуу экен. Эмне деген тапшырма болушу мүмкүн? Кыргыздын өзгөрүлгүч касиети өлүмдөн да коркпос уруху бийиктикте, каармандыгында. Себеби дегенде мен могу 10-жылы көрбөдүмбү. Өлүмдөн дагы коркпой могу окшогон жаштар Бакиевтерди огунан коркпостон. Бул те манастан бери келаткан улуу касиет. Эми эрежеге ылайык сиз дагы Дил маектин кийинки катышуучусуна тапшырма калтырып кетишиңиз керек. Мына сизге таза барак, азыр колуңузга тапшырат таза баракты өзүңүздүн тапшырмаңызды кийинки конокко калтырып кетсеңиз болот. Сиздин көзүңүзчө чаптайбыз, жабабыз дагы.
кийинки коногубузду күтөбүз. Кызык экен бул. Өзүңүздүн тапшырмаңызды жазып, колуңузду коюп болду окшойт, Болду окшойт. Эми сиздин көзүңүзчө жабалы дагы каталы сыртына өзүңүздүн колуңузду коюп коюңуз. Болду окшойт, кол чабылат. Мынакей бардыгы жабылды, бардыгы ачык айкын болду. Рахмат. Көрсөтүү аягына чыгып баратат. Коногубузду эми узатып коелу. Топчубек Тургуналиевич, мен сизди чыга бериштен күтөм. Кол чабуулар менен узатып коелу. Капа болбогон жоксуңарбы? Капа болгон жоксуңарбы? Капа болбогула эми силер жеңесиңер. Анан булар жеңет. Дайыма жеңип жүргүлө. Дагы бир жолу кол чабуулар менен узатып коелу. Жеңип жүргүлө. Ушул жерден дагы бир азга кармалыңыз. Бүгүнкү көрсөтүү кандай маана калтыра алды? Кыскача пикириңизди айтыңыз. Сиздин күлкүңүздү келтирген суроо болдубу? Биринчи суроого мен мындай деп жооп берет элем. Бул менин жаш балдарым ошо кыргыздар жөнүндө абдан көп суроо берди. Демек, булардын жан дүйнөсүндө кыргыздын улуу касиети жашап атат деген мен пикирде калдым. Кайсыл суроо кыжырыңызга тийди? Бир дагы суроо кыжырыма тийген жок. Биздин көрсөтүүгө дагы бир ирет катышат белеңиз. Силердин көрсөтүүңөргө дагы мен кыжырым келген жок. Катышат элем. Урматтуу аудитория, биздин көрсөтүүнүн каарманы ачык айкын сиздер менен баарлаштыбы? Эми сиздердин ой пикириңиздерди угалы. Кана, ким жооп берет? Топчубек ага менин оюмча абдан жакшы жооп берди. Бардык суроого так туура жооп берди. Так сүйлөдүңүз. Бардык берген суроолорго аябай жакшы жооп бердиңиз. Рахмат. Ден соолук каалайбыз. Сиз өтө терең ойчул, акылман инсан экениңизди дагы бир жолу далилдедиңиз. Чоң рахмат. Рахмат. Топчубек Тургуналиевич, мына жаштарга ушундай маана калтырыптырсыз, анда жыйынтыктоочу сөз сизде. Кыскача. Балдарым, бу Чыңгыз бабабыздын улуу сөзү бар. Адамдын адам болушу бу дүйнөдө эң кыйын дейт. Тыныштыгынан согушу көп, жакшысынан жаманы көп болуп бараткан дүйнөдө адам болуш мурдагынан дагы татаал болуп баратат. Ошондуктан балдарым, силер эресеге жеткенче ата энеңер коом айлана чөйрө тарбиялайт. Ал эми эресеге жеткенден кийин силер уже бойго жетип калган балдарсыңар, өзүңөрдү өзүңөр курчутуп, тарбиялап, өзүңөр устат болушуңар керек. Мына ошол эң негизги нерсе адам болгула. Рахмат чоң. Учурда пайдаланып, мен катышуучуларга, телекөрүүчүлөргө жана көрсөтүүнүн каарманына ыраазычылык билдирем. Эскерте кетсем, бүгүн Дил маек көрсөтүүсүндө мейманда белгилүү саясий ишмер Топчубек Тургуналиевич болду. Урматтуу аудитория, кийинки коногубуз келгенде көрүшөбүз. Жол канча кайыр.